Халыкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздап келген электр тармактар ишканасында эмгектенген адистердин эмгеги зор. Энергетиктердин айтымында кышкы суук күндөрүнүн жогорку чегинен ийгиликтүү өтүү электр тармактарындагы жабдуулардын ишенимдүү иштеши менен аныкталат. Ал үчүн кыш мезгилине карата даярдыктар алдын ала көрүлгөн. Кыш мезгилинде учурап калуучу авариялык жагдайларды алдын алуу маанилүү дешет. Азыркы учурда дагы Чолпон Ата шаардык электр тармактар ишканасында иш тынымсыз жүрүүдө. Чолпон Ата шаарындагы электр тармактарында өз кесибинин чеберлери эмгектенишет. Бул киши 25 жылдан бери энергия системада иштеп, ар кайсы должностьта, башында подстанцияда дежурный болуп, анан кийин электромонтер болуп, водитель болуп, акыркы 13 жылда РЭСтин кранын айдап, РЭСтин жумушуна салымдарын көп кошуп жүрөт. Бул киши жөнүндө айтып кетип отурсам, өзү сылык, жумушуна так, берилген тапшырмаларды убагында аткарып, көп грамоталарды алып жүргөн жигит. Мына ушундай эл кызматында жүргөн кесипкөй адистердин бири Чолпон Ата электр тармактарында эмгектенген Таалайбек Турдумамбетов. Ал эмгек жолун айдоочулук, электромонтер кесиптеринен баштап, учурда ири кран автоунаасын айдап, бул тармакта оңдоп түзөө иштерин аткарып келет. Өзүнөн кийинки муунга үлгү болуп, кесиптештер арасында кадыр баркка ээ. Алсыздара каярлап караган сейт. Эй, кайдасың сен ашыгым, сен издедим жашынып. Туптунук карашың, сенин ыйык затыңды эңседим го. Тагынганда ак маржан, тагынганда ак маржан. Мынакей 26 жыл болуптур ушул бала кезимден бери иштеп келатканыма. Ошондон бери эмне гана күндөр өткөн жок. Жакшы күндөр өттү. Жумушубуз аябай кооптуу болгондуктан дайыма ушул жумушка чыгып аткандабы, балдар болуп коллективибиз баарыбыз чогулганда дайыма айтабыз, ушу эртең менен үйдөн кандай кетсек кечинде ошондой келели деп. Жумушубуз оор негизинде. Энергетика кесиби билимди, чоң күчтү, кайраттуулукту жана токтоолукту талап кылган кесип. Көбүнесе аба ырайынын татаал шартына карабастан абоненттерге электр жарыгын убагында үзгүлтүксүз берүүнүн үстүндө иш алып барган кесип ээлеринин бири Таалайбек Турдумамбетов бул кесипти аркалап калгандыгына кубанаарын билдирет. Ушул тармакта иштеп келатканыма, эмгектенип келатканыма Кудайга шүгүр сүйүнөм. Жакшы, жаман эмес. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө оңолуп келатабыз. Бир убакытта аябай кыйналдык эле. Азыр жакшы материалдар келип атат. Мындай болуп столбалардын баарын алмаштырып атабыз, карагайларды эскилерин жаңыларга алмаштырып атабыз. Бул да болсо бир Кыргызстаныбыздын өнүгүшү жолуна түштүк десек болот. Жыл сайын 22 декабрь энергетика кызматкерлеринин кесиптик күнү катары белгиленип келет. Бул майрам Кыргызстанда өкмөттүн токтому менен 1994 жылы 30 июнда бекитилген. Салтанат Керимкул кызы, Айбек Жумашев, Асылбек Асанов, Чолпон Ата шаарынан.